Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен сиздерге бүгүн Render Forest сайты аркылуу анимационный видеолорду түзүүнүн жолдорун бөлүшүп кетейин деген ойдомун. Мен Яндекске Render Forest деп жазып, программаны таптым. Программа для создания анимации видео Render Forest. Бул программанын өзгөчөлүгү өтө иштөөсү жеңил. Аккаунт менен киргенде эч кандай кыйынчылык жок. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү видеонун анимационный видеолордун көптүгү өтө кызыктырды. Ошондой эле бул жерден сиздер тилди тандап алсаңыздар болот экен. Эгер каттала элек болсоңуздар, ушул жерге аккаунтуңуздарды жазып киресиздер. Ошондой эле бул жерде полезный видео анимация ар кандай бөлүктөрү бар экен. Өтө кызыктуу экен. Ошондой эле графика ар кандай бул өзү ушу сайттын берген мүмкүнчүлүктөрү экен. Видео түзөбүз биз. Мен азыр сиздерге видео түзүүнүн жолун көргөзөйүн. Мен биринчиден видеонун форматын тандап алам. Мен азыр бул жерден түрлөрүн көргөзүп кетейин. 3D форматында бар экен. Ошондой эле ар кандай графикалык түрүндө бар экен. Видео скрайбинг түрүндө бар экен. Сиздер мунун баарын өзүңүздөр каналга катталып сайтка киргенде көрүңүздөр. Мен азыр сиздерге 3D форматында презентация жана видео сабак жазуунун кыскача жолун көргөзүп кетем. Создать сейчас бөлүгүнө кирем. Видите свой сценарий бөлүгүн тандайм. Создать бөлүгүнө кирем. Атын жазам. Мисалы үчүн Adobe окуу сабагы. Биз бул жерден плюс белгисин басып эле өзүбүзгө каалаган керектүү бөлүгүн тандап сабагыбыздын бөлүгүнө кошо алсак болот. Мисалы үчүн ошондой эле дагы плюс белгисин басып, мен бул жерден өзүмө керектүү бөлүктөрүн кошуп тандап алам. Эгер башка бөлүгүн тандай турган болсом, өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга же болбосо даярдаган презентацияңызга карата түрлөрүн тандап алсаңыздар болот. Мен бир аз интернетим жайрак болуп атат. Өтө мүмкүнчүлүктөрү кенен экен мунун. Ошондой эле биз кайра эми текст терүүгө киребиз. Мисалы үчүн
Жок, эгер бул жерге жазсаңыздар болот. Биз ушинтип бул жаза турган жерлеринин бардыгына өзүбүзгө керектүү сөздөрдү, тапшырмаларды жазып, андан кийин сабакты көрөбүз. Бул сабактын узундугу мисалы үчүн азыр 30 секунд болду окшойт да. 1 мүнөткө жеткен жок. Сабактын узактыгы бизге 2 мүнөткө чейин, 3 мүнөткө чейин мүмкүнчүлүк берет. Анткени бул платный версиясы болгондуктан биз азыр бесплатный версиясы менен 3 мүнөткө чейинки кыска сабактарды даярдай алат экенбиз. Просмотрга киребиз. Бесплатный бөлүгүн тандайбыз. Муну сохранить этилгенче муну күтүүнүн эч кандай кажети жок экен. Анткени сиздер бул бетти жапкан күндө деле бул видеоңуздар, даярдаган видеоңуздар сиздердин өзүңүздөрдүн профилиңиздердеги видео бөлүгүнө түшүп калат экен. Ошол жерге кирип таап алсаңыздар болот. Эгерде андай сиздер жибере турган болсоңуздар, мисалы башка бирөөгө жибере турган болсоңуздар, ошол видеоңуздардын скачать бөлүгүн басып, компьютериңиздерге өткөзүп алсаңыздар болот. Ошондой эле бул жерден көрсөңүздөр болот, жарыялап чыгарсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.